Супер Булак каналы тартуулайт. Кантип жашап жатасыз? Мен жолуктурган эң акылдуу адам. Бул 3-класска чейин окуп, андан кийин окууну таштап койгон. Акылдуу, бирок окууну таштап койгон. Башталышы күлкүлүүбү? Бирок күлкүлүү эч нерсе деле жок. Мен Техаста жашап, кантри музыкасын көп угам. Ууга чыгам, балык кармайм. Менде ковбойский өтүк менен шляпада бар. Тагыраагы бир айылдык жигитмен. Мен бул жашоомдо акылым менен билимиме салым кошкон, таасир берген эң акылдуу адам бул менин атам. Кичинекей ашпозчу адам. Өмүрүмдөгү кездештирген эң акылдуу жөнөкөй ашпозчу адам. 3-класста окуусун таштап койгон. Үй бүлөсүндөгү фермага жардам бериш үчүн окууну таштаган. Бирок бул кылганы окууну такыр токтотуп койду деген эмес. Марк Твен бирде айткан: "Мен мектебимди өзүмдүн жеке билимиме кийлиштирген эмесмин" деген. Менин атам окуганды, жазганды өзү үйрөнгөн. Джим Кроунун мыйзамдарынын убагында. Ал убакыт катаал эле. Америкада жарандык согуштун акыркы этаптары болчу. Мына ушул убакытта менин атам тике туруп адам болом деген чечимин кабыл алган. Кара адам эмес, же күрөм адам эмес, же ак адам эмес, жөн гана адам болоюн деп, ал өзүнүн үстүнөн мүмкүн болушунча иштей баштаган өмүрүнүн аягына чейин. Менин 3 дипломум бар. Менин чоң агам сот болуп иштейт. Ошондой болсок да, үй бүлөдө агам экөөбүз атамчалык акылдуу эмеспиз. 3-классынан окууну таштаган атам бизге Микеланджелонун сөзүн айтчу: "Бийик мээлеп атып тийбей калса коркунучтуу эмес. Бирок төмөнүрөөк мээлеп атып, анан тийип калса, мына ушул коркунучтуу" деп айтчу. Апам да айылдык. Ал да Генри Фордтун айткандарын айтып калчу. Эгер сиз бир нерсени кыла алам деп ойлосоңуз да, сиз туура айтасыз. Же бир нерсени кыла албайм деп ойлосоңуз да, туура айтасыз деп айтып калчу. Мен бул нерселерди атамдан түшүндүм. Ооба, жөнөкөй эле сабактар. Атам дагы айтчу: "1 мүнөт кеч калгандан көрө 1 саат эртерээк кел" дечү. Биз үйдөгү убакытты канча экенин билбейбиз. Анткени убакыт алдыга гана жүрөт. Апам бирде айткан, анда ал 30 жашта эле. Менин атам 3:45-те жумушка кетчү. Анан апам атамдан сураптыр: "Эмнеге эрте кетесиң" деп. Атам мындай деп жооп бериптир: "Балким менин артыкчылыгымды түшүнөр" деп. Мен сиздер менен 2 нерсе менен бөлүшөм. Аристотель айткан: "Биз күндөн күнгө кайталап келген нерсенин жыйынтыгыбыз" деп айткан. Ошон үчүн артыкчылык адат болуш керек. Бул нерсени эч унутпагыла. Мен билем, силер кыйынсыңар, бирок жакшы болууну унутпагыла. Ар дайым эч качан апаңарга катуу айтпагыла. Ооба, эгер апаңар бактысыз болсо, баарыңар бактысызсыңар. Эгер атаңар бактысыз болсо, баарыңарга баары бир. Билесиңер да. Кийинки сабак бул кухнядагы повардын сабагы. Ал мындай деген: "Балам, сенин кылганың сенин жеке өзүмчүлдүк. Мен жасадым, меники" дегенден да жогору турат. Өзүмчүлдүк бул анестезия. Сенин катачылыктарыңды жашырат. Ал эми текебердик бул акылсыз адамдын кылыгы. Джон Вудин Калифорния университетинде баскетболдук команданы машыктырган. Анын максаты адамдарга таасир берүү болчу. Джон Вудин ошол убакытта улуттук чемпионаттагы командага кантип таасир берген. Ал кладовканы ачып, анын ичинен шпыргыны алып, спортзалды шыпыра баштаган. Эгер сиз таасир берем десеңиз, өзүңүздүн шыпыргыңызды табыңыз. Мына ушинтип сиз адамдарды өзүңүзгө тартасыз. Акыркы сабак: "Оолум, эгер сен жумуш кылсаң, туура кыл. Биз дайыма каалайбыз, мен жөнөкөй болсом" деп. А мен болсо көп сынга дуушар болдум ушул нерсени каалабаган үчүн. Бирок сиздерге мен айтайын, силердин алдыңарда туруп, бүт ааламдагы адамдардын алдында айтаарым, бул сөздү жөн эле угуп койбо. Күндө өзүңө өзүң айтып, жылдызга карай максаттан. Күндө болушунча жакшы болууга аракет кыл. Мен жеке тарыхымды айтып берүүгө уруксат бериңиздер. Акылдуулук сизге күтпөгөн булактардан келет. Көптөгөн катачылыктардан келет. Сиз төмөн карай кулаганда дайыма эсиңизде болсун. Бул сизге чоң фундамент болот кийинки курулушка, кийинки өсүүгө. Мен сизди ийгиликке жетет деп тынчсызданбайм.
мен сизди ката кетирбей коет деп тынчсызданам. Адам рингден кулап туруп, кайрадан аракет кылып баштаса, бул адам таасирин дагы да күчөтөт. Келгиле 70-жылдарга барайлы. Мен айткандарымды далилдеш үчүн. Мен бул адам менен тааныштырып өтөйүн. Бул аял мен жолуктурган аялдардан да сулуу болчу. Биздин убакытта биз аны кыштан жасалган үйдөчүбүз. Бул аял өмүрүмдөгү эң татынакай сулуу аял эле. Болгону кичине проблема бар. Ал убакытта аялдарга улгайган адамдар жага бербечү. Көрүнбөгөн жагы али чыга элек. Ал убакытта аялдарга коргоочу, чабул жасоочулар жагат эле. Мен анын атын Трина Уильямс экенин билдим. Калифорниянын Лампок деген жеринен экен. Биз баарыбыз бийлеп калдык. Анан мен ал менен бийдин ортосунда бийлөөнү чечтим. Бийлегенче телефон номерин алыш үчүн. Трина биринчи жана жалгыз кыз болчу колледжде. Ошондо мага чыныгы телефон номерин берген экен. Кийинки жума биз Боскин Робинс кафесине бардык. Мороженый жегене. Менин досторум таң калышты. Менин досторум азыркы чакты ишенишпейт. Ошентип биз экинчи жолугушууга бардык. Анан үчүнчү жолугушууга бардык. Анан төртүнчү жолугушууга бардык. Ошентип отуруп биз Чикагодон Вальяхого жөнөдүк. Менин ата-энем менен тааныштырыш үчүн. Менин атам тосуп алды да мени чекке таракка тартып, кызыңын акыл жайы жайында элеби дейт. Мына ошентип 2 жыл, андан кийин 3 жыл, 4 жыл жолугушуп жүрдүк. Ошентип Трина колледжди да аяктап калды. Мен алыста жашап, ал колледжди аяктап жатканда бара албай калдым. Мен бул кылганымдын үстүнөн иштейм. Мен кубанычтамын. Ошентип 4 жылда 4 эпоханы да өткөрүп жибериппиз. Никсон, Форд, Картер, анан Рейган. Ошентип отуруп убакытта келди колун сураганга. Анан мен курбуларынан сураштырдым. Калифорниянын 70-жылдары да. Курбулары сыртта болуш керек, шамчырактар, анан шоколад болуш керек деп айтып калышты. Койгула кыздар, мен райондон болом. Колумда Бонис Варп винасы эле бар. Ал ооба деди. Бул мен үчүн ачкыч болду. Мен өмүрүмдөгү эң сулуу аялга үйлөндүм. Баарыңыздарда ушундай учур болсо керек. Сөгүнүп өл деме бул жага. Бул менин үй бүлөм тараптан болуп жатпайбы? Биз үйлөндүк, бир канча балалуу болдук. Биздин жашоо аябай жакшы. Күндөрдүн биринде Тринанын сол көкүрөгүндө шишик бар экени белгилүү болду. Шишик оорусу экен. Бул диагноздон кийин 6 жылдан кийин менин 2 кичинекей балдарым менен апасынын мүрзөсүнө бардык. Менин жүрөгүм 2 жылдай сокпой жүргөндөй эле болду. Эгер менин Кудайга болгон ишеничим болбогондо, мен силердин алдыңарда турбайт элем. Эгер ушу 2 кичинекей бала болбогондо, жашоомду улантууга мага эч кандай мааниси да жок эле. Мен өзүмдү толугу менен жоготуп койгом. Бул мен үчүн төмөндү карай кулоо болду. Силер билесиңерби, мени эмне кармады? Мени 3-классты таштап кеткен адамдын акылы кармады. Жөнөкөй повардын акылы. Биз мүрзөдө элек. Мен атамдын ыйлаганын эч көргөн эмес элем. Бул сапар көрдүм. Трина кызындай болуп калган эле, келини эмес. Мен атамдын артында туруп, акыркы жолу көрүп калайын деп жаттым. Менин атам 3 сөздү айтты, ошол мүрзөнүн жанында. Бул мен үчүн атамдын акыркы үйрөткөн сабагы эле. Балам, тур, жөн эле тур деди. Сен турганыңды улан, жөн эле тур деди. Мейли деңиз канчалык толкун болсун, сен тур деди. Мен сууну эле эмес, башка нерселерди да айтып атам. Сен тургунуң. Эч нерсеге карабай тургун. Бүгүн мен силер менен эмнени сүйлөшкөнүм түшүнүктүүбү? Атам менин көзүмдү карап, мен үчүн канча жашаш маани эмес. Мен үчүн эң маанилүү сен кантип жашашың. Мен силерге бир суроо берейин. Бул суроону мен өмүр бою өзүмө берип келем. Кантип жашап жатасың? Кантип жашап жатасың? Күнүгө ушул суроону өзүңө берчи. Бирөөнү соттобогула. Эртерээк келгиле. Жакшы болгула. Эгер бир нерсе кылам десеңиз, аны туура кылыңыз. Эгер ошол повар болгондо сизге айтмак. Туура ишти кылып жатканда ката кетирбөө керек. Сиздин кылып жатканыңызды көргөндөр кантип кылып жатат деп таасир алат. Мына ошентип башкаларга да таасириңиз өсөт. Сиз ошентип башкаларга да сыйлуу болосуз. Бул жолду сизге чейин да басып өткөндөр бар. Сизге салым кошкондор да бар. Караңыз, кайталангыс жерлерден акылыңызды издеңиз. Акыл издегенче жашооңузду оңдоңуз.
Жатаар алдын өзүңүздөн сураңыз. Кантип жашап жатасың деп. Кудай жалгасын. Баарыңыздарга рахмат сиздерге. May God richly bless y'all. Thank you for having me here. Супербулак каналы. Кантип жашап жатасыз? Каналыбызга жазылганды унутпагыла достор. Бөлүшүңүздөр. Таасирдүү сөздөрдү баары билсин, баары уксун.